medrese amatti kazakты жараша болсун да көчө чаңытар болот. Койдон койго, отуруштан отурушка Afrikadагы кээ-бир бар да ошондой элдер, селерде жок. Мен тамаша аркылуу айтып атам, медреседей болуп балдарды тарбиялаш үчүн улуу алым, генерал, полковник, академиктер, летчиктер чыгыш үчүн эне окуш керек. Балага түздөн түз генетический энеден өтөт экен деп азыр мен айттым. Менин балам окуй албайт, элдин баласы да эмес, элдин баласы. Сен өзүң элдин энесидей болуп, сен окана балаңа болуп. Туурабы? Туурабы эме кылат элек? Анан эне бул медресе, үй бүлө медресе ушундай бир университеттей борбол болсун деп, дасторкон четинде университет дегенди жаздым. Жакында Кудай калса китеби чыгат, Салтанат Бейшенова деген таластан шу видеоролик кылып даярдап атат. Бир гана жери урматтууга үйдө 2-3 машина бар, евро ремонт, бардык мебелдер зор. Үйдө китеп жок. Ахыр бир макал чыгыптыр. Үйдө китеби болбосо келем тарын окусун бу балдар деп. Карасаңыздар, ошого ушундай сунуш киргиздик. Мына Нургүл дегенди бая мен айттым, Жаллабатты илим китеп менен тарбиялашка салым кошом деген азыр ушул жерде бир инсан отурат. Дагы бир туруп кой Нургүл. Ана Жаллабат шаартка барсаңар каттым, ошосуда китепкана ачкан. А мен сунуш берип атам. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн китепканасы болуш керек. Үй бүлөлүк китепкана болуш керек. Биз жарыяладык. Ар бир үйдө 300тадан аз китеби болсо, ол үй бүлө рухий жакыр үй бүлө дейт. Бүгүн бир барып эсептегилечи 3та китеп бар жок. Улам каналын боюда дагы бир жерде болушу мүмкүн. Чийилген, жыртылган 300 китеп. Манас, Семетей, Сейтек, Айтматов, Ойгүлдөрү, кыргыз макал лакаптары, энциклопедия, справочник, классика, анан балдар башкача болот да. Ана ошолорду алып окуп. Ошого мен бир сунуш бердим. Кыз себине 40 китеп деген. Зор бекен. Толгонай менен байланышкан. Силер жаштар Толгонайга бирик эле барыңар. Kız sevine 40 kitap dedim de azı bana Erkingül bul azamat kız bul Kuday bergen Nurgül ökövü Batken jaktan zan